Assalamu alaikum туугандар. Жайытка кетип барып атам. Айылдан Жайытка чейин кантип барасың деп сурашат. Айылдан Жайытка ошо айылдан аз чыгар жер. Биздин айылдан чыгып атам. Бүгүн 15 күн 6 ай. Мындай мост бар. Ошол мосттон өтөм. Өтүп туруп, бул мосттун астында чоң дарыя бар. Ошол дарыядан өтөм. Дарыянын аты Алей. Алей өтө узун, 1600 километр экен да. Адашпасам, интернеттен көргөм. Өтө узун, чоң дарыя экен. Ошондо көздөп чыгып кетем. Жолдор менен азыр көрүп эме кыласыздар. Бул видео тасманы тартканым бир нече адамдар ошол нерсени сурайт да. Жолуңду анан барып атканыңда эмнелер бар, ошолорду тартып кет деп. Эчтеке деле жок, мондай көк дала. Бүгүн бүркө жамгыр жагый турган күн окшойт. Сүйүндүм аябай. Неге десеңиз, 5 күндөн бери күн да күйгүзөт кадимкидей 36, 39, 35, 30 градус. Дем ала албайсың. Анан чиркейлер, чиркеге кошулуп баягы мошка. Кыргызчасына мошка эмне деп айтат? Чымын дейби? Чымынды чоң эмелерди чымын дейт го. Ошо мошканы эмне дейт, ким билет, айтып койгулачы. Комментарийда жазып бергиле. Суроолор болсо жаза бергиле, мен колдон келгенче жооп берем. Кече дагы видео чыгарсам, дагы суроо чыгарышыптыр, ошол суроого дагы жооп берип коем туугандарга. Үй алса болобу, кыргыз паспортко алса болот туугандар, алса болот. Анын эч кандай тоскоолдугу жок, мыйзам чектөөсү жок. Эч кандай беренелер жок үй алганга. Үй ала бересиздер. Бир гана маселе кайсы жерден. Эгерде айыл жергесинде ала турган болсоңуздар, айылдан үйдү алып коюп, 1 жылда 90 күн эле жашап кетип кала бересиз. Мен өткөндөгү видео тасмада сиздерге эмени айткам, себебин. 90 күндөн артык жашайм десеңиздер, анда сиздер бир жерге расмий жумушка жайланышыңыздар керек. Жумушка жайлансаңыздар да ошол эле айылда жайланышыңыз керек. Башка жерге болбойт. Ошондо эркин жүрөсүз. Жылдап эркин жүрө бересиз. Адамдар келип ошону кылып атат. Кээ айылдарда жумуш таап атат. Таппай жүргөндөргө таап беребиз. Таап берсем, ошондо ар кандай характерин көрсөтүшөт. Бияка эмне келгенин билишпейт. Кээ биркилер башкача мамиле кылышып, өздөрү менен өздөрү эме кылышат. Кээ бирки мезгилде ошол жумуш берген адам туура эмес түшүнөт аларды. Алардын көйгөйүн түшүнбөйт. Келиспештик болот. Кыскасы, ар кандай түр. Эки тараптуу да. Ал жактан дагы айыбы бар, бияктан да айыбы бар. Кыскасы, эң жакшысы жумуш өзүңөр таап, өзүңөр жайланып эме кылсаңар боло берет. Мал кылыш үчүн туугандар, айттым го, биякта легалдуу жашаганга бияктын мыйзамына баш ийип, бияктын мыйзамына кандай талаптар койгон болсо, ошол талаптарына жооп бере турган татыктуу болуп иштеш керек. Анткени ошол талаптарды мыйзам коет да. Мыйзамда ошол нерселер бар. Ошондуктан эч кандай эме жок, жаман ой жок. Иштеш керек, кылыш керек, катталыш керек, катталтыра турган жерге. Договор түзүш керек. Келишим. Иш берген адам менен келишим түзүш керек. Эмгек келишим деп коет. Ошол эмгек келишимди
түзүшкөн элек. Могу жерде дагы бир кичинекей айыл бар. Бул айылдан бир ака үй алган. Мен үйүм бар. Кутман ака деген бар, Көлдүк. Ошол ака үй алган. Анын досу, Көлдүк досу дагы Асан байке деген, Асан ака деген алган. Экөө алганда бир үйдү иштетишет. И советтик аты Советбек деген бир үкөм алган. Жалалабадтан, по-моему, ал Жалалабадтан болот. Ал алган. И вот алган атат дагы бир адам. Башка үйлөр калбады эле биякта. Биякта башка адам жашабайт да, эч ким жашабайт башка. Эки орус үй бүлө жашайт. Ал бирөөсү да көчүп кетип атат, бирөөсү жакында көчүп келген. Ол бияк өзү жакшы, тынч могу жерлер, жайыттар. Могу жерлер жайыт, мен жайытка таштым могу жерлер. Оң жакта, сол жакта турган жерлер эч ким эме кылбайт. Бул жерде дагы жакшы жайыт жерлери бар. Бияка жаңы аке үйдү ала турган болсо, көчүп келе турган болсо, Нурдин деген ака. Мен ага дагы көрсөтүп коем кайсы жерде кандай бар эмелерди. Үйүн ала турган болсо, албай турган болсо эми айла жок. Башка адамга көрсөтөм. Жайыттар бар биякта да, бул айылда эле. Бир гана мына ошо азыр семечка өсүп барып аткан. Сол жактагы карап атканыңар семечка. Бул семечка суусуз өсөт. Адамдар сурайт, могу жерде азыр 800 же 1000 гектар жерде семечка эгилген. Бир эле поле. Мындай полялар жык. Азыр мына оң жактан поле чыгат, мына оң жак жайыт. Дальше уже дагы поле. Ал, по-моему, гречка эккен быйыл. Же дагы семечка эккен. Кыскасы алмаштырып турушат. Гречка менен арпа, буудай кылып жыл сайын алмашып турат немелери, өсүмдүгү. Бир эже жазыптыр, мөмө кылса болот. Туугандар, мен жакында бир видео, атайын видео чыгарам. Мага мөмөгө шерик керек. 3 жыл мурда бул теманы көтөргөнмүн, бирок ал мезгилде мен даяр эмес болчумун. Өтө эле мындай келип конкреттүү кызыккандар да болгон эмес. Азыр көргүлө, мына Кыргызстанда тыгын мөмөнү өстүрөм десең 1 гектар жер мынча деп, паланча деп эме айтат. Акча сурайт. Мына азыр чөп турат го сол жакта, оң жакта. Ушул чөп, жолдун жээгиндеги чөп. Ушунда оруп алса болот да. Просто бизге бул керек эмес. Оруп ала турган жери андан да толтура. Анын үчүн мына карасаңыздар, чөптө бийиктиги белден келет. Бул жолдун жээги болсо дагы мына сол жагында. Бул дагы где-то 20 метрдей да жолдун жээги. И мына оң жагында дагы бир 10 метрдей. Ушул эмеге чейин барса, бир 25 гектар жери чыгат. Ал бурулушка чейин барса. Ушул чөптү дагы оруп алып, жакшынакай кылып эме кылса болот, иштетсе болот. Бирок мен кылбайм аны. Өзүм жерлерим жетиштүү да. Жаңы келгендер чөп сурайт, мына жерди кылып алсаңар болот, мына даяр чөп оруп алып. Темадан чыгып кеттим. Мөмөгө өтө турган болсок, мен жакында видео чыгарам. Мөмө менен иштейм, акчам бар, келип чогуу бир партнер болуп иштейик деген адамдарга. Туугандар, бизнеске аралашкан адамдар, же мурун ушул соода тармагында, же алды сатты ушул эмелерге, иштерге аралашып жүргөн, түшүнгөн адамдар менен иштешем. Анан жашы өтүп калган адамдар менен иштешпейм. Айтып атам сразу. Себеп кыйын экен. Жашы өтүп калган адамдар бар жоктон күмөн кыла берет экен, ар нерседен. Себеп жашы өтүп калган адамдар жаман эмес, просто бул немесиден калат экен да. Мурунку замандан алданып калып, андай болуп, мындай болуп, любой нерседен күмөн кыла берет экен. Анда жаштар дагы бар ушундай. Бирок күмөн кыла берсеңер, эч качан жашооңор өзгөрбөйт. Иштей албайсыңар, эч ким менен батпайсыңар. Күмөн кылбагыла эч качан. Бир нерсени баштап атасыңар,
эркин жүрүп эркин кылып до конца кетиш керек. Болбой жаткан жерде күмөн кылбай, алыстан сүйлөбөй тарсылдатып сурасаңар болду. Жообун аласыңар, эч эмеси жок. Ошондуктан мындай алыскы ошол максаттарды таштаган адамдар менен иштешем. Тааныш болобу, тааныш эмес болобу айырмасы жок. Иштейм десеңер 60тан жашы өтүп калган адамдар менен иштебейм. Сразу айтып атам, бул кыйын. Эгерде спонсор болуп берем десеңер, еще кандайдыр жашыраак өкүлдөрүңүздү жөнөтүп эме кылсаңар боло берет. Кыргызстанда азыр жакшы мөмө жакшы болуп атат, бирок алып келген жери ушул эле Россия болуп атат да, Новосибирск болуп атат. Алып келген жери ошол эле Кулпунай. Мен Кулпунайга акцент таштап атам. Кулпунайдын өзүнө Ежевиканы таштап атам. Акцент ошол эки мөмөгө. Келгиле, могу жерде жерлер бар. Иштейик. Анан ошол мөмөнү сатып байып аткан адамдарга дагы тиешеси бар. Алып сатып. Силер дагы 1600 километр жол жүрөсүңөр мына Алтайга чейинчи. Бирок дальше эмеге барасыздар, Новосибирге. Жалпы Бишкектен 2000 километр жол. 5 суткага чейин болуп кетет. Кулпунайга чирip кеткендер бар. Мен көрөм да, ыргытып саласыңар. Эмеден границадан өтө албай, кайра эмне кылышыңарды билбей, канчасы мына быйыл канчасы ушунчо кыйналды. Көрдүм да, ыргытып берген, фура ыргытып бергендер бар. Аны эч ким чыгарып айтпайт. Көйгөйүн ким айтмак эле ошол эмеде. Бирок ошол нерсени чыгарып айтыш керек. Ушундай көйгөй. Мен эч качан эме кылбайм. Тартынбайм, мына сарайым күйүп кетти деп айтам. Чөөм күйүп кетти деп. Неден корком? Кээ бирки адамдар айтат, бул бир нерсенин белгиси. Бул бир нерсенин белгиси эмес, бул шалакылык. Адамдар сразу эмеге баягы теңирчиликке кирип кетет. Мындай болот деп. Бул шалакылык. Ишке катуу туруп, көзөмөлгө алып иштеш керек. Мен ошондо катуу туруп көзөмөлгө алган эмесмин. Ошон үчүн буну ката дейт. Бизнеста буну ошибка дейт. Ошибканы башка сөзү бар, ошибка безвозвратных потерь деп айтат. Буну бизнеста катоо кылып кайтарымсыз чыгашалар. Ошолор ар бир бизнесте болот бул. Эч кандай эмеси жок. Бир күйөсүн, бир чыгасын, кайра турасын, кете бересиң. Ошого туугандар, ошол мөмөдө иштейм дегендер болсо, мөмө менен кылышабыз деген болсо, азыр сезон, азыр көчөт отургузуш керек. Иштешейик, чалгыла, связга чыккыла. Анан баягы кандай суроо деп айтайын. Кыскасы эмелерди айттым, кандай эме кылыш керек. Жашы өтүп калган адамдар үйдө эле ишти кыла бергиле, бияка келсеңиздер, эмне себептен жаман көрбөгүлө да. Эмне жаш өтүп калган эме кыласың деп, чектөө коесуң деп. Жок, чектөө эмес. Бул принциптарда сиздердин жашыңыздар өтүп калды. Бияка келгенде мен уже көрдүм да, иштеп, андай адамдар менен иштеп көрдүм. Кыйын, тил табыша албай эме кылып кетебиз. Ажырашып кетебиз. Ошого энергичный, тең иштей турган, тең барабар ойлой турган, тең барабар ишке киришип кете турган адамдар болсо, чалгыла, жазгыла, мөмө бизнеси. Ошол эле 2000 километр жүрүп 6 күн жүргөн адамдар да бар. Анан жетет базарга, анан товардын сапаты бузулат. Мен айтканым, баары бир ошол Кулпунайды, ошол эле Ежевиканы Кыргызстан өзү жеп бүтө албайт. Жей тургандарын баягы калибровкадан чыкканын базардан алып жешет. 550 рубльдан көтөрө албайт. Ал клубниканы бияка алып келип 550 рубльдан, 600 заманда 1000 рубльдан сатышат. Ошол нерсени айта кетет элем. Ошону кыйналбай могу жерден кылсак болот. Могу жерде бир эже жазыптыр, өсүмдүктөр эмне өсөт, эже бар жок өсөт. Кыргызстанда эмне өссө, могу жерде өсөт. Ошол эле
коун, дарбыз баары өсөт. Ачык асманда дагы өсөт, парникте дагы өсөт. Дагы кайталайм. Ошондуктан ошол кулпунайды бияктан 1 ай кеч алат. Кыргызстандан 1 ай кеч алат. Айырмасы 1 ай кеч. Ачык асманда өскөн. Бирок бияктан ошол эле пакетке, ошол эле парникке кылса, Кыргызстан менен тең, балким 1 апта кеч бышатырган кулпунай алса. Ошондо дагы 1 апта кеч болсо дагы ал Бишкектен келгиче тең барабар болуп калат базардан. Базардан бияка Новосибирскиге чейин, ол жерден эң чоң базарга, Сибирдин эң чоң базарына бияктан 580 километр. 4 саатта жетет. Таза кулпунайды алып барып сатса, канча эмесин көрөт, пайдасын көрөт. Ошого айтканым, бияктан жер кенен, жер кулпунайга жер кенен. Мурун техника жок болчу, азыр техника алгамын, техника бар. Сүйлөшсөк болот ортодо отуруп, бирок бул 1 сааттык эмес, сүйлөшүү эмес. Бунун 3-4 күндүк сүйлөшүүлөр. Азыр мен аябай крупный, чоң бизнесмендерге кайрылат элем. Эгерде мени көрүп атса, же болбосо көрүп аткандардын арасында ошол адамдарга прямой связыңар болсо, ушул нерсени жөнөтсөңүздөр. Алардын убакыты да эле жок, балким ошол мен сүйлөп аткан жерде жеткизип берсеңер жакшы болот. Жакында мен өзүм жолугушум керек. 2 айдан кийин бир чоң силер таанысыңар аны, кийин көрөсүңөр тасмада. Ал адам менен бир эле кат жазсам эле убакыты жок, карабайт десем, карап, маани бүрүп, окуп, жообуну берди. Кудай кааласа, ал адам именно ошол мөмө тармагында аябай катуу иштеген адам. Америкаларга барып, Америкадан тажрыйбаларды алып, калифорнийский сортторлорду алып келип, системаларды алып келип, ошол азыр ошону өндүрүп атат. Кудай кааласа, эгерде көңүлүн буруп дагы алмашпаса ою, ошо 2 айдан кийин келет, ошол адамды күтүп алып, мен ошол адам менен дагы иштешем. Кудай кааласа. Биякта масштаб чоң да. Мен алар 4 гектар, 2 гектар жөнүндө сүйлөп атсам, мен биякта 600, 700, 900 миң гектар жерлер жөнүндө сүйлөп атсам, ошондо эле таң калды ал адам. Ошол чоң бизнесмен ошончо таң калды да. Ошондуктан туугандар, бияктан масштабы аябай чоң. Анан мен билишим боюнча, Кулпунай ассоциациясы боюнча, Россияда да бар Кулпунай ассоциациясы. Эч ким жок экен мындай кулпунай тиккен. Сибирде жок экен да. Даже Уралда жок экен. Екатеринбург жакта жок экен. Башкириядан башталат экен, дальше Москвага чейин. Анын себеби эмне деп баягы адамдар жаза берет. Себеби бияк Сибирия. Сибирь. Бирок Сибирдин дагы түштүк жерлери бар да. Түштүк. Биз азыр ушул түштүк жеринде жашайбыз. Тыгын түштүк жеринде, чегарага жакын. Бул жерде күн жакшы болот. Бул жерде иштейм дегендерге мурун ошол мөмөмөн иштетип жүргөн адамдар келип мына жерди көрүп, анан эме кылса болот. Мына оң жактагы семишке экен. Мына чөп орбала турган кастрец деген оң жагында. Мына кастрец деп айтат мына азыр. Кайтарып. Кастрец. Туугандар, ошо мөмө менен иштешем дегендер болсо, сөзсүз WhatsApp'ты жазып коем. Анан Instagram баракча ачып калганмын. Ошол Instagram баракчама катталып кеттиңиздер. YouTube'дан байлап коем. Көрүп турат. Ошол астында, эң астына карап, мындай еще деген жери бар. Ошол ешону бассаңыздар, эмеси чыгат, маалыматтары чыгат. Ошол маалыматта көгөрүп турган Instagram деп жазылган жерди бассаңыздар, уланып кирип кете бересиздер. Ал жакта дагы көп сизге пайдалуу маалымат чыгып турат. Ошол туугандар, эгерде ушул мөмөнү бияктан өндүрсөк, клубниканы быйыл эгип, карап, эме кылып койсок, клубниканын сортторунун бүт барын тапканмын. Чоң эмелер бар, питомниктер бар. Бүт сорт, сиздерде эмне сорт бар болсо, кандай сорт ташып атсаңар, Азия сорт азыр күчөйүп атат экен эмеде, Кыргызстанда, Азия. Клери, ошол сорттор бар биякта.
еще арзан экен, немеден караганда Кыргызстандан көргөндөн арзан экен. Ошол туугандар, мөмөнү бияктан өндүрөк, базарга эртерээк чыгарып, базарда эртерээк сатайык. Мен Кыргызстандын базарына эч кандай эме тоскоолдук кылайын деген немем жок. Кыла берсин, просто батпай кетип атпайбы? Бул эртең дагы жердин кымбаттыгынан кесебети болуп, ошол мөмө көтөрүлөт баасы. 1000ге чыгат. 1000 рубльдан кийин мөмөнү эч ким албайт. Кымбат да, действительно. Эттин баасы да эле болуп калат. Алса мурун 10 килограмм алса, азыр ошо 1000 рубльга чыкса, 1 килограммдан алып жеп калышат да. Ошондо өзүнөн өзү кыскарат. Анан Кыргызстанда жер аз, билебиз биз, тоолуу жер. Ал жакта бир эле ушул максималдуу объемуна жетет, ошол объемдон сыртка чыга албайт да. Ошого немеси азыраак болот. Базарды жабыш үчүн, потребностьтердин талабын жабыш үчүн күчү жетпейт Кыргызстандын. Өзбекстан кылат, Өзбекстандын сапаты начар. Октомойлор көп, көрүп атасыздар го. Өзбекстанда октоп сатышат экен, ошол маселе болуп атат экен базарчыларга. Бирок эгерде ошол контроль кылып эме кылса, Өзбекстанда да жери көп. Эме кылса болот, алар дагы өндүрсө. Бизде азыр мөмөнүн качествосуна карап атпайбы? Анан калибровка кылып Кыргызстанда тазалап, баягы эмелерин, кичүүлөрүн алып коюп, базарда 150 сом, 130 сомдон сатышып атат. Ал да жаман эмес, просто размери кичинекейирээк. Ошондой эле пышкан, ошол эле эмеден пышкан. Эчтеке эме эмес, наоборот, кичинекей клубника болсо ширин болот. Туугандар, ошого Кулпунай менен иштешем дегендер болсо, чалгыла. Отуруп сүйлөшөбүз. Бияка келишиңер шарт, телефонда иш бүтпөйт. Телефонда мени убагымды албаңыздар. 10 саат сүйлөшкөнгө убакыт жок. Бүтпөйт телефонда иш. Мындай ошо жалпы немелерни сүйлөшүп алсак болот. Дальше уже келип бияктан эмеден эле көрүш керек да, эмне кандай болушун, жер менен. Ошол тууган, мына жайтка жетип калдым туугандар. Мына гречка экен, он жагындагы гречка эгилген экен. Жок, бул да семечка экен. Бул семечка аябай көп эгиптир. Биякта гречка болгонбу, семечка болгон. Семечка болгон, дагы семечка эгиптир. Ошол туугандар, мына терек, сиздер көргөн Кыргызстандагы терек. Чота малдар көрүнбөйт туугандар. Чота нет. Она жүрөт. Көрдүм, она жүрөт. Аны машина менен ал жака бара албайбыз, жол жабык. Булар бүгүн эле алыска кетиптир. Бүгүн салкын, күн салкын, күн чыккан эмес, чыгып жаап кирип кеткен. Казакстандан келиптир. Булуттар. Чөптү көрдүңүздөрбү? Ушул чөп жөн эле күйүп кетет да. Жөн эле күйүп кетет. Баягы мотоблок эме бар го, косилка. Ошол бияктан конкретно иштейт да, ушундай жерлерде. Чоң тала эмес, мына немелерде, жолдун жээги, анан дарыянын жээги. Чоң рулондон бир 1000 рулондой эме кылып алса болот. Чөп жыйнап алса болот. Ол бекер чөп болуп калат. Бекер чөп. Аса болот. Дарыядан өттүм. Мына баягы кече тасмада чыккан айыл, бул айыл жок болгон. Ошол туугандар, мынакей кеттик. Эмеден Кыргызстанга мал ташса болобу деп сурашып атат. Жок, азыркы учурда Россия эпиазотикалык абалда турат. Бул абал ушул мал ооруп атканда жабылат. Бар жок чек аралар, региондор. Биздин Алтайский край ошол кызыл оорукчан зонасына кирип калган. Кошумча чектешкен Кемерово областı, Новосибирск областı кошулуп калган. Алар дагы кызыл зонага кирип калган, оорукчан зонага. Ошондуктан
Россия жалпы жабылып, Горный Алтай дагы жабылган. Кайсы мезгилде ачат эч ким билбейт. Азыр мал Кыргызстанга, Өзбекстанга эч кайка чыкпайт. Кыскасы экспорт жок. Качан ачылышын да билбейбиз, эч кандай бир маалымат жок бизде. Ошондуктан малды ушул жерде эле эме кылсак болот. Сатсак болот. Биз ошондой эле бияктан эле сатып атабыз. Ошол туугандар менен жайтка келдим. Азыр малды издеп табыш керек туугандар. Турат. Бул бетине бардым азыр мен. Зор жерге барып алышыптыр, бирок азыр видеодон көрүнөт. Бир 3 километрдей алыстыкта. Азыр мен эмени жакындатайын камераны. Так, мынакей бир топ болуп турушат. Мынакей. Карайып турган ушул мал. 3-4 километр нары жакта турат. Туугандар, дагы эфирге чыгам, суроолор болсо жазгыла. Номерди жана Инстаграмга катталып кеткиле. Номерди жазып коем. Ошол эле Ешо деген астын карасаңыздар, видеонун астында Ешо. Эгерде түшүнбөсөңүздөр, жашыраак балдарыңыздарга же неберелериңизге сурансаңыздар, эгерде сиздерде Инстаграм болсо катталып кетиңиздер. Мына жерде видеонун астында Инстаграм маалыматы бар экен, ошого каттап кой десеңиздер, каттап берет. Катталып каласыздар. Саламатта болуңуздар туугандар. Суроолор болсо жибергиле. Купнай боюнча чалгыла, сүйлөшөбүз.